Азыр бизде бир аз техникалык себептер менен Гүлжамал айым кошула албай атат, бирок кошулабыз. Ага чейин биздин катышуучулар бул жака чатка атыңыз ким, канча жаштасыз жана ушул 50 жаштан кийин жашоо барбы жокпу өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетсеңиз эң сонун болмок. Анткени бизге абдан кызык сиздин пикириңиз. Себеби жашыңызды деле калтырсаңыз сонун болмок. Канча жашта айымдар көрүп атабыз. Келиңиздер бул жакты мындайча айтканда ток-шоу деп коет го, аябай баарлашалы, маектешели, тирүү бир сонун баарлашуу болсун. Чолпон айымчыкты 47 жашта экен, азаматсыз. Кош келиңиз Чолпон. Дагы ким бар биз менен? Жаза берсеңиздер болот. Гүлжамал айым биз менен байланышка чыкчакты. Бизде мен бул теманы чыдамсыздык менен күткөнүм себеби анткени жакында эле түштүк жергесин кыдырып келдим. 3 областта болдум: Ошто, Жалал Абадда жана Баткен областынын четки айылдарында, өзбек эли менен чектешкен айылдарында болгонумда бир өкүнүчтүү көрүнүштү байкадым. Ал жакта жапжаш келиндер, жапжаш эле мына жаңылган жашоомдун кызыгы башталып келатат деген куракка келип калса дагы өздөрүн абдан кары адамдардай, улуу адамдардай жана эми биздин жашообуз бүтүп калды деген бир маанайды көрүп абдан өкүнүчтүү болду. Жана мен ойлойм, бул вебинардан кийин биз бүгүнкү катышуучулардын пикири бул жөнүндө өзгөрөт жана вебинарыбыздын дагы жакшы жери жазмасы калат. Каалаган адам каалаган учурунда өзүнө ыңгайлуу ыкма менен көрө берсе болот, жакшы жери. Анан мен бүгүн үмүттөнүп турам, Гүлжамал айым бизге эң сонун маалыматтарды берет, эң сонун пикирлерин айтат. Канткенде биз карыдым деген вирус деп атап койбойлу, карыдым деген вируска баарыбыз кабылабыз. Кээ бирөөбүз күбөгө тийбей калсак эле 28-29 жашыбызда карадалы болдум деген жаман сөзүбүз бар. Андан кийин дагы көптөгөн 40 жашта, 35 жашта ар ким ар кайсы курамында кабылат бул вируска. Чет жакта кандай болду экен? Мисалы ошол эле Гүлжамал айым жашап жаткан Британияда кандай? Бул жөнүндө түшүнүк, деги эле элдин жашоо образы кандай? Мына ушул жөнүндө азыр маектешкенге аракет кылабыз. Байланышка чыкты. Деги эле мен өзүмдүн бул жөнүндө пикирим менен бөлүшө бергим келет, убакытты текке кетирбестен. Деги эле анан катышып жаткан, мисалы Чолпон айым, сиз деле жазсаңыз, сизде бул вируска кабыла элексизби же кабылып жүрөсүзбү? Эгер ушул ойлор келгенде кантип жеңесиз? Жок, мен али жашмын, жашоом алдыда, менин да көптөгөн максаттарым бар деген нерсе ойлор менен, деги эле карыдым деген ойлор менен кандайча күрөшөбүз. Анткени мен ишенип турам, бул ой ар бирибизге кайсы бир учурда келет. Мисалы жөн гана өйдө көп кабаттуу үйгө кирип, тепкичтерден көтөрүлүп баратканда тизеңдин талып кеткени же болбосо күшүлдөп бышылдап калгандан кийин дароо сага ушул үйгө кирип келгенде биринчи сөзүң каарыптырмын, ушундай бийиктикке чыгыш кыйын болуп баратыптыр деген бир сөз чыгат да, кааласак да каалабасак да. Же болбосо кандайдыр бир активдүү жашоо образына кызыкпай калганда же оюндарга, балдар менен болгон оюндарга кызыкпай калганда да бизде дароо эмебизде каарыптырмын, анткени менде ушундай оюндарга карата эч кандай кызыгуу жок деп, кыскасы өзүбүздү чектөөлөр, ушундай ойлор келе берет эмеспи? Анан Чолпон айым, сиздин да пикириңизди уккум келет эле. Сизде ушундай болгондо кантип күрөшөбүз? Дагы бир нерсе, биздин кыргыз элинде кеңири кенен алган бул балдарыбызды эмне үчүн карыганда карлык деги эле азыркы ченем менен 70 жаштан өткөндө карлык деп саналат да. Бирок биздин элибизде ага чейин эле 40тан өткөндө эле карыдым деп эсептеп калабыз дагы. Анан өзүбүздү эч кимге кереги жоктой коомдо биз өзүбүздүн ордубузду таба албай калган, коомдо өзүбүздү жоготуп койгон көрүнүштөр болот. Башкача айтканда, жеке максаттарыбыз жок. Кайсы бир жаш куракка келип, балдарыбыз үй бүлөдөн учуп кеткенден кийин эмне менен алек болорубузду билбей калабыз. Мына ушундай көйгөйлөр биздин жашообузда абдан көп. Мына ушунун баардыгы менен деги эле кантип күрөшүп, карлыкка туура даярдануу десек болобу же билбейм. Керек болсо бул менин айткан карлыкка даярдануу деген сөздүн өзү туура эмеспи? Кыскасы мына ушул жөнүндө
сүйлөшкөнгө азыр аракет кылабыз. Биздин Британиядагы эксперт айымыбыз дагы деле байланышка чыга албай жатат. Эмне себептен буга чейин сонун вебинар болуп жүргөн. Азыр аракет кылып атат бул жактагы биздин техниктерибиз. Кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Мен техникалык проблемалар боюнча кечирим сурайм, себеби дегенде силердин праваңар буян тогуруна деп мага сообщение берип атты эле. Силерди виртуально көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кубанычтамын. Ошондуктан теманы баштагандарга чоң рахмат. Себеби дегенде бул аябай кызыктуу тема. Себеби дегенде бул тема Кыргызстанда өтө көп биз сүйлөшпөйбүз бул жөнүндө. Геронтология жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Позитивдүү карылык жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Карылык боюнча пландарыбызды сүйлөшпөйбүз. Ошондуктан мисалы мен кыргыз ресурстарды караганда эч кандай изилдөө жок болуп чыкты геронтология боюнча. Мисалы геронтология батышта көп мамлекеттерде аябай популярдуу тема. Себеби дегенде азыр дүйнө боюнча калкка карап туурабы? Себеби илгерки жашоого салыштырмалуу ден соолукка жакшы карай баштады адамдар, жакшы тамак жей баштады, медицинага доступ бар. Ошондуктан дүйнөнүн калкы кеч өлөт деп айтайын, кыргызча катуу экен. Ошондуктан биз элден ойлоно башташыбыз керек. Пландар боюнча картайуу, позитивдүү картайуу, эмне кылабыз, коомдук өзүбүздүн пайдабызды кантип бере алабыз. Мисалы Американы алсак, Profilize деген компаниясы бар. Ал жерде дагы 50 жаштан кийинки адамдардын дене тарбиясына, машыгуусуна, пайдалуу тамак аш жегенине, диетага көп внимание берилет да. Ошондуктан мисалы эгерде биз Кыргызстанды карап көрсөк, менин оюмча биз маданиятыбызга байланыштуу, салтка байланыштуу карыларды балдар карайт деп эсептейбиз да. Буну менин оюмча туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде булар биз баарыбыз эле граждандар катары мамлекетке көп салым келтиргенбиз. Ошондуктан мамлекет дагы бизди караганга болуш керек, политика болуш керек боюнча, туурабы? Мисалы караганга жаңы эле мен балдарымды карап отура бербей, мисалы мамлекет кантип карайт, тилкөө мени кантип карайт, мечит мени кантип карайт деген ал тараптуу ойлонушубуз керек. Мисалы Шотландияны алсак, бул жерде 50 жашка пенсияга чыгып кетпейт дегенде аялдарга пенсия 65, эркектерге 67 возрастная категория да. Анан кийин ушул байланыштуу дайыма иштешет, анан ден соолугун караганга кылышат. Мисалы бул деген ар тараптуу подход болот да. Мисалы Минздрав, местная администрация, общий политика деңгээлинде бүт ушул тоолор. Сизге бир суроо, Гүлжамал айым, кечиресиз, сиз мисалы азыр сиз жашап аткан
жактын аймактын политикасы менен ошол жактын шарты менен айтып атасыз да, тилекке каршы Кыргызстанда карыларды коюп башка нерсени азыр өзүңүз көрүп турасыз, ойлой турган абал эмес да. Ушул учурда биздин элибиз канткенде позитивдүү карый алат да. Келиңиз Кыргызстандын территориясында караганга аракет кылып көрүңүз. Албетте мен абдан суктанам. Европада сиз жашап аткан жакта негизи карылардын позитивдүүлүгү, карылардын жеке пландары, карылардын кыскасы жашоосу суктандырат. Бирок Кыргызстанга кантип ошону сиңирсек болот жана сиз ошол жактын жараны катары ушу биздин элибизге эмне айтат элеңиз да? Кантип чогуп кетпей, политикага, саясатка тарынбай, сиз айткандай тияктан бияктан күтпөй, канткенде адам өзүн колго ала алат да, туура карып. Сен туура айттыңар, мен ошого карап коем, себеби мен бир ай эле Сауд Арабиядан көчүп келдим. Себеби дегенде мен Сауд Арабиясында алдып жашагам. Андан кийин ошолорду мисалы карылар салыштырганга дагы экөөбүздүн шансыбыз болот десем болот. Батыш Африкада да жашап келгенде алардын карыларын дагы кандай карашат, аны да айта кетсем болот. Эми мисалы Кыргызстандын ситуациясын алганда биздин менталитетти эле күнөөлөй беребиз. Ошондо биздин маданиятты алсак, аялдардын тарапта негативдүү дискриминация бар деп эсептейм. Себеби дегенде аялдар жүздөн ашкандан кийин эле карада болуп калды деп картаюуга баягындай коомдук давление бар деп десек болот да. Ошондо андай ойлоо биздеги картайганда денебизди эле картайбай, психологиябыз картайат. Туурабы? Ошондуктан денебиз чыңдалып турса деле биз картаңчы ойлонушубуз мүмкүн, картаңдачы. Ошондо негативдүү дискриминация болуп атканда көбүнчө аялдар коом тараптан басымдуулар, анан эрте психологиялык тараптан эрте карый баштайт деп эсептейм. Мисалы ой 40тан кийин мындай болбойт, кандай болсо болбойт, жаштарга окшоп секирип жыңдабактын, жок жаштарга окшоп секирип бассейнде жүрөсүң деген сөздөр болуп кетиши мүмкүн деп аялдар дайыма ойлонот да. Баягы сен күйөөгө чыккан аял болсоң, үйлөнөм дейт, кайын жуп деп. Ошондуктан менин оюмча биздин мамлекетте, Кыргызстанда психологиялык тараптан эрте карайбыз деп айтсак. Себеби толтура изилдөөлөр болгон, мисалы 26 маданият деген антология боюнча кандай карашат, ар кайсы калкка карашат дегенде физикалык тараптан дүйнөгө окшош карайбыз. Бизде мисалы бир нерсе жасай албай калабыз, мисалы мурдагыдай үйрөнө албай калабыз десек болот. Бирок психологиялык тараптан ар түрдүү карайт экенбиз. Мисалы батышты алсак, батыштагы дене түзүлүшү бизде эле бар менен алар деген карылыкка негативдүү мамиле кылышат. Мен карыбайм деп мойын берген аракет кылышат. Мисалы жанымда эле спорт залга барганда мен ушу 60 жаштагы кемпирлер менен теңелип упражнение жасап койдум. Эгер чындыгын айтсак, алар деген аябай активдүү, зумбага барат, велосипедде барышат. Мисалы ошол спорт залдын 95%-и отмуштан аткан аялдар десек болот. Бул деген ал жерде упражненияден кийин отурушуп сүйлөшүшөт, отуруп кофе ичишет. Булар деген бири-бирине кандай социализацияга таасир берет да. Баягы изоляцияда отуруп калбай, өзүн жаман сезип, кам санап, жоксу мен эч кимди жактырбайт деген ойдо отура бербей, баары достору менен жолугушуп, баарлашып келишет. Ал эми
Азияны алсақ, айтып қойсақ, исследованияларда Азияның халықтарында қарылық позитивті. Себебі дегенде біздің мәдениет айтады, қарасаң құрбанға ие болады. Қарасаң сені балдар қарайды. Бұл қандайдыр бір иерархиялық түрде чоңырақ статусқа жетішетіндігіне байланысты да. Бирок ошол эле мезгилде психологиялык тараптан негативдүү болот экен да. Себеби көп нерсеге сен карасың деп алардын коомунга жок. Мисалы ошол эле культурный фестивалга барам десе, баягы Япониядагы же болбосо Малайзиядагы карылар тартылышат экен. Мен барсам ал жерде менде жаштар болушу мүмкүн, мен эмне кылып жүрөм ал жерде. Ошого салыштырмалуу бизде айта кетсек болот. Эми биздин ситуацияны алсак, институционалдык тараптан коргоо жок, медициналык тараптан, мисалы полиция баарын айтып кетели, аларга коргоо жок, пенсия аз. Баягы спортзал мектептер жок десе болот. Мисалы пенсияга чыккандан кийин эле көп карылар үйүндө отуруп калышы мүмкүн, бала чакасын карап, неберелерин карап. Анан себеби дегенде пенсия деген көп нерсе жетиштүү эмес. Ошондуктан финансылык тараптан көп нерсе финансы аз болгон үчүн көп нерсе кыла алышпай калышат деп эсептейм. Бирок ошол эле мезгилде бизде баягы культура жок да. Мисалы бир жерде чогуу мындай арт-терапия кылып, сүрөт тартып, бир пайдалуу нерсе үйрөнүүгө бизде түрткү жок деп ойлойм да. Дагы эле алсак, же болбосо Сауд Арабия мисалын алсак, ал жерде мектепке чогулушат. Мамлекет Сауд Арабия. Анан кийин мектеп аркылуу алардын социализациясы активдүү болот экен да. Аялдар бөлөк жолугушат, эркектер бөлөк жолугушат, үй-бүлөсү менен келип балдардан жолугушат. Анан кийин тартымга келгенде алар алар жакшы. Ошондо алар баягы мектепке барып жүрөшкөндү жакшы көрүп кетет. Анан кийин ал жакта тамак аркылуу дагы баардык көрсөтөт. Дагы бар эмес, тойго жолугуп, юбилейге жолугуп дегендечи. Сауд Арабтарда да ошондой аралашуу бар да, эле жолугушат. Бирок аларда кадыр тарапында семирип кетүү аябай проблема. Семирип кетүү деген инсультка байланыштуу, жүрөк оорусуна байланыштуу, көп нерсеге байланыштуу болуп калат да. Ал эми Шотландияны бул жакта алсак, активдүү аралашуу чиркөө аркылуу болот. Чиркөө же community center коет, алар артында көрсөтөт экен. Мисалы штатта жаңы образование алып, мисалы мен 50-ке чыктымбы, ишим жок калды, эми мен башка жерден жумуш кылып өзүмө бирдеме менен займет этүүгө аракет кылам. Ошондо местный администрацияда отура курстар, социальный медиадан болгон бизнеске, же болбосо бизнестерди болот. Анан мен байкашымча бир нече курстар өткөргөндө көбүнчө 55 кийинки аялдар нерселерди жасап, бирдемелерди топуп сатканга аракет кылат экен. Социальный медиа аркылуу, же болбосо интернет аркылуу. Ошентип өздөрүнүн бизнестерди кошумча акчасы болуп пайда болот. Ошо. Бияка мындай суроо келиптир да, Гүлжамал айым.
биздин чолпон деген катышуучубуз 47 жашта экен. Анан мынтет, мага өзгөрүүгө кеч болуп калды деп ойлойм деп туруп, анан кабагын бүркөп коюптур да. Сиз ушул чолпон айымга кантип, кандай кеңеш берет элеңиз да? 47 жашта өзгөрүүгө кеч болуп калдыбы чындыгында? Менин оюмча 47 жашта өзгөрүүгө эч качан кеч эмес. Эми чолпон экөөбүздүн возрастыбыз анча алыс эмес мен азыр университеттен 3-4 образование алып атам деп айта кетейин. Себеби менин оюмча кеч эмес. Себеби азыр биздин возрасттагы жок кездеги окшоп аркасында сектордо бир сферадан экинчи сферага өтүп бербей, биз өзүбүздүн күчүбүздү билебиз, эмнеге способный экенибизди билебиз, эмнеге кызыктыратынын билебиз. Ошондуктан азыр кызыксак бизди болот. Андан кийин мени дагы туруп туруш керек да. Себеби мени кантайган ой деген кичирейе алат, жакшы иштебейт. Бирок биздин фастичный деп атат. Ошондуктан жаңы тил үйрөнүш керек, жаңы навык үйрөнүш керек, жаңы бирдемелерди үйрөнүп же бирөөлөргө волонтерлук кылып турса, бизге пайдалуу эмес деп ойлойм. Ошондуктан 47 жаш адамды тандап айта албайбыз. Менин оюмча экинчи турмуш башталат десек болот. Мисалы, менин келиним 48 жашында төрөдү. Дагы бир суроо келиптир. Гүлжамал айым, эң сонун рахмат. Дагы бир суроо мынтет да, бизде бул аябай чоң актуалдуу көйгөй, пенсияга чыккандан кийин өзүн керексиз сезген адамдар кантип жаңы алек тапса болот дейт. Пенсияга чыккандан кийин керексиз, балдар чоңоюп, неберелер чоңоюп кеткенден кийин керексиз болуп калат да биздин элибизчи көбүнчө. Анткени мен балдарды баккан курактан өттүм, неберелерим да чоңоюп кетти деп анан жалгызсырап, бир нерсе мен алек болоюн десе билбейт. Ушул учурда эмне кылса болот, кантип өзүнүн ордун тапса болот, издесе болот дегендей биздин Кыргызстандын чегинде алып караганда. Биздин Кыргызстандын чегинде менин оюмча толтура возможностьтор бар. Баягы азыр деген интернет баарына доступный да. Ошондуктан социальный медиа аркылуу бир группа түзүп, ошолорду чакырып, тоого чогуу чыксак болот. Ошондо биринчиден дене тарбия болот, экинчиден социализация баарлашуу болот. Туурабы? Ошол эле социальный тармактар аркылуу бирдеме кызыктуу клуб түзсө болот. Мисалы бизде Сауд Арабиясында нече күчтүү эмес, же болбосо Батышта көп күчтүү эмес, ошондо социалдык тармактарды колдонсак болот. Анан дагы көптөгөн бизде НПО бар. Баягы эми кармап деп айта албайм. Пенсияга чыккандар боюнча толтура мероприятиялар өткөзгөн НПОлор бар. Ошолорду изилдесе болот. Эми биз деген мамлекетте көтүп отура берген туура эмес. Себеби кызылмабай мен да Кыргызстанда жашасам, пенсияга чыкканда мен боюнча жасамакмын. Же болбосо күнчүдөгүлөргө тамак берип, же болбосо кытайдыктер комьюнити деп коет, сообществону бирдемелерди аракет кылмак. Ошондуктан биринчиден кошум салуу, экинчиден денсаулыкка пайдалуу, үчүнчүдөн баягы шарсана болуп үйдө отура бербей, психологиялык тараптан денсаулыкка пайдалуу. Бир апаны эстеп кеттим, Талас жергесинде жашайт ал. Анан бүгүнкү күндө жалгыз калган, бирок ал жумасына бир күн
таттуу токоочторду бышырат, жанагы кыргыздын кол нанын бышырат дагы. Анан ошол Талас шаарындагы психиатриялык больницада жаткан бейтактарга кадимкидей эле чоң кылып кесип нан таратып келет да. Демек, психология боюнча адам качан коомго сиз айткандай керектүү нерсе кылып атканда, өзүн керектүү сезгенде, ушул жана керексиз сезимдер жок болот эмеспи? Демек, пенсияга чыкса дагы мен коомго эмне алып келе алам? Мен азыр алып саным аман, колу бутум иштейт, деним сак деп туруп изденсе, негизи коомго кылыш керек болгон нерсе көп эле да, туурабы бүгүнкү күндө? Сиз айткандай ыктыярчы волонтер болсо болот, билбейм, бүгүнкү күндө балдардын тарбиясына, бала бакчага деле барып мен ойлондум да, эмнеге болбосун, мен кандай жардам бере алам? Балдарга мисалы кыздарга сайма түйгөндү, сайма сайганды көргөзө алам, тил үйрөтө алам деп өзүнө иш тапса болот. Ошо кечээ эле мындай бир окуя болуп калды. Коомдук транспортто кетип баратсак, эки апа карама каршы отуруп калыптыр. Бири 95 экен, а бири жашкени көрүнүп турат, бирок 95-теги апа жашоосу ушунчалык активдүү, жигерлүү экени көрүнүп турат дагы, а тиги жаш эле бир 60-70-тин ортосунда болсо карып, өзүн картаң адам катары алып отурат. Анан 95-теги апа айтып атат, мен врачмын, бирок пенсияга чыккандан кийин бир борбор ачып алгам, кичинекей бөлмө ачып алып, чөптөр менен дарылоо сунуш кылам. Үйдө жатканда эмне? Андан көрө элге пайдалуу иш алып келип атам дегенден абдан кубандырды да. Демек, издеген адам табат экен да, издеш керек. Коомго кантип керектүү боло алам. Албетте издеген адам дайыма табат. Анан кийин издебеген адам отура берет деп эсептейм. Биздин баардык нерсе баягы позитивдүү көз караштан зависит этет. Ошондуктан эгерде баягы пенсияга чыккандан кийин отуруп, мен кандай коомго пайда алып келе алам деп ойлонгондон кийин, биз мисалы стрессти азайтабыз, байланышты көбөйтөбүз, пайда келтиребиз. Анан кийин бул бизге жеке гана бизге эмес, баягы биздин арабыздагы адамдарга, бала чакага дагы жакшы пример десек болот, туурабы? Мисалы мен чоң энеме ала кетсем, ал деген баягы кол өнөрчү аял болчу, аялдарды чогултуп алып эле баягы кийимди чогуу жасашы, сырдакты чогуу жасашы, же болбосо баягы бирдемени бири-бирине үйрөтүшчү эле да, ашар метод менен. Дагы бир ошондо мисалы бизде методдор бар экен. Кантип каганда өзүн алектөө да. Бирок ошону биз шаардын, анан кийин айылдын контекстинде ойлонушубуз керек. Кандай болсо болот. Мисалы шаарда толтура центрлер бар, же болбосо мэрияга барып бизге бир здание белгилеп, биз деген ошол жерде чогулалы, бирдеме иш баштайлы десе, мэрия макул болсо керек деп ойлойм. Ал эми айылдын контекстинде чогуу ашар бирдеме жасаганга чогулуп, мектепке бирдеме жасап берип, же болбосо азыр бөлүмдөрдө азыр шайыр апалар деген жакшы салт болуп баратат. Апалар биригип алып, ырдап, чоордоп, кыскасы ушундай ырчылардын тобун түзгөн бир жакшы көрүнүш Кыргызстанда орун алып атат. Бул албетте кубандырат. Анан концерт берип, кыдырып, ушундай жакшы көрүнүш орун алды. Сизге дагы бир суроо келиптир. Неберелерди караш керек, ал өзүнчө милдет. Пенсионердин жашоосу балдар, неберелер үчүн болуп калат да, ал көп убакыт талап кылат дейт. Анан деги эле сиздин оюңузча, неберелердин жашоосуна канчалык деңгээлде кийлигиш керек улуу адамдар? Эми менин оюмча биздин маданиятыбызга байланыштуу чоң энелер, чайнелер неберелерди карап калат. Эми бирок менин оюмча баягы биологиялык ата-энеге дагы шанс бериш керек, тарбия боюнча. Себеби дегенде менин энем айтчу эле, арыдан кемпир баккан бала бирдемеге жарабайт деп. Тигиде биздин башка
десем, убакыттагы адам башкача тарбия берет, ата эне башкача тарбия берет. Бирок ошол эле мурдагы темаларда чогуу обсуждать эткендей, баардыгыбыз балдарды тарбиялашыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде чоң энелердин, тайнелердин, же болбосо чоң аталардын өзүнө убактысы болуш керек. Өз үчүн жашаш керек да кайсы бир күнү. Антпесе дайыма балдар, неберелер деп атып жашоосу өтүп кеткени да бир карасаң өкүнүчтүү да. Мен өзүм ата энеме айтып калам, силер качан өзүңөр үчүн жашайсыңар? Бизди бактыңар, эми небере багам дейсиңер. Мен каалайт элем, азыр силер кол жолуңар бош, каалаган жака барсаңар болот, каалаган иш менен алек болсоңор болот. Акчаңарды алгыла да, кыдыргыла, мейманга баргыла, конокко баргыла, кыскасы жашоодон рахат алгыла деген ушунду дайыма айтып келем. Анан биякта Нуржан жазып атат, жалгыз бою калып 56 жашта кайра баш кошуудан уялганда кандай кылса болот дейт. Бизде баягы кой эми уят күйөөгө тийген деген түшүнүк бар да, эми кайда мага сот коюптурбу күйөөгө. Деги эле буга кандай карайсыз? Мисалы, эмне үчүн Европада, Чебокодо ошол эле турмушка чыгуудан эч тартынбайт? А бизде турмушка чыкса биринчи кезекте биз балдар каршы болуп, элге уят кылып атасың, күйөөдөн күйөөгө тийип жата бер да деген түшүнүктөр бар да. Ушул нерсе жөнүндө да пикириңизди айта кетсеңиз. Эми 56 жашта элдин баары эле эми ар кайсы мамлекетте ар түрдүү ситуация болот дейин. Мисалы, бул жакта 60-та деле күйөөгө чыгат, 70-те деле күйөөгө чыгат. Мисалы, мен сиңдим Америкада окуганда бир 90 жаштагы кемпирге жардам берчү эле, социальный работага дарычы. Анан кийин анын бойфренди дейм, жигити өзүнүн 5 жаш кичинекей. Ошентип эле чогуу бир жака барышып, киного барышып, же болбосо бирдемени чогуу жасашып, карлыгын чогуу өткөрүшөт, жалгыз калбай. Эми бизде баягы коомдун давлениясынан коркобуз десек болот да, баягы бизде кыргыздарда жакшы аял деген вопрос суроо постоянно боло берет. Жакшы аял болуш керек. Жакшы, мисалы менин оюмча биз ойлонушубуз керек, жакшы инсан болуш керек. Жакшы инсан болсоң, мамлекетке дагы пайда келтире аласың, өзүңө дагы жакшы болот. Эми 56 жашта азыр 21 кылым, эгерде балдар жумушу бар болсо, өздөрүнүн үй бүлөсү бар болсо, эмне үчүн чыкпаса болбойт? Ооба, мен ойлойм, биздин вебинардын максаты, Гүлжамал айым, негизи эле азыр бизди угуп аткан, анан жазманы көргөн адамдардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүү да. Демек азыр айта кетпейлиби, эгер апаңыз же атаңыз кайсы бир себептер менен жалгыз калган болсо, турмушка чыгуусуна тоскоол болбогула, ал дагы деле калган өмүрүндө рахаттанып жашаганга укуктуу, калган өмүрүндө кубаныч, кайсы бир сүйүктүү адам менен жакшы күндөрдү өткөргөнгө укуктуу деп айта кетели анда, эч тоскоол болбоңуздар. Даже кыргыз айта кетебиз, бирок ошол мезгилде бизде эми карлар тарабынан өзүнүн жактауларынан ожидание кичине аз болуш керек да. Мисалы, мен каттаганда күйөөгө чыксам, бул менин чечимим. Мен балдарды мисалы айтылган, мени тоюма койгула деп. Ошондуктан 21 кылымда ар бир адам өзүнүн чечимине өзү жоопкерчиликти ошентип ойлонушубуз керек да. Мисалы, мен 56 жашар адам катары үйлөнгөнгө же күйөөгө чыгууга чечим кылсам, менин чечимим элдин баары урматташ керек. Бирок ошол эле мезгилде мен элдерден банда күтүүм жок болуш керек да. Менин тоюма күтүүгүлө, менин квартира алып баары жаш үйгө көтөргө болот го. Ошондой болбош керек деп ойлойм да. Себеби дегенде биз деген уже
эртең независимый Ооба. чоң Мен болот. бир кыргыз элинде атасы кайтыш болуп кетсе, апасына балдары милдеттүү деп уккан элем да, апа турмушка чык деп 3 жолу айтканга деген бир укканым бар да. Демек бул илгери эле айтылган нерсе экен да. Анан биякта сизге дагы жазып атышат, анан карыганда айрымдардын сулуулугу жоголо баштайт, депрессия башталат, гормоналдык өзгөрүүлөргө байланыштуу дейт. Деги эле карыганда сулуулук жоголот дегенге мен кошулгум келбейт да. Керек болсо карыган сайын сулуу болсо болот да. Сиз сулуу болсо болот. Мен да кошулбайм. Мен ойлойм, Ошого мен да кошулбайм, себеби мен да картайгандын иштерин айта кетпедимби үстүртөдөгүчү, мисалы мээде тиреге же болбосо биздин сулуулугубуз жоголмок деген ар бир убакыттын өзүнүн сулуулугу болот. Өзүнүн сулуулугу болот, себеби мен кырыш түшүп кетти, анан мен битип кеттим, тигитип кеттим деген болбойт. Бул экен ички сезим болуш керек. Ички сезим мен өзүмдү жактырам. Деги эле кыргыз кыздарын, балдарын биз өзүбүздү жактырган түгүрөт десек болот да. Өзүбүздү кабыл алуу, же болбосо өзүбүздү жактыруу ушул эле бактылуулукка алып келет да. Мисалы менин өмүрүм мисалы бандай сулуулардын стандартына жатпаш керек да, себеби биз ар түрдүүбүз. Ар түрдүү болгон үчүн сулуу. ошондо Гормоналдык боюнча айта кетсем, мисалы аны деле регулировать этсе болот, толтура витаминдерди сатышат азырчы. Чөптөр, витаминдер. Мисалы аптекада ар витаминдерди 50+, 60+ деп сатышат, мультивитаминдер. Ошондой эле алып келсе болот. Анан кийин баары терапевтке барып консультация алса болот. Эмне кылыш керек? Деге специалисттин жолу да. Мен психология тараптан касиптүү болгондо совет берем. ошондо карлык азыркы заманда канча жашта келет? Карлык өзүңөр Демек, 70 негизи баягы геронтология боюнча бир ченем бар да, мен окудум 70-тен кийинкини карлык деп санаса болот, а 45 жашты дагы деле жаштык кез деп айтылат экен да. Аябай кубандым, анткени мен жаш экенмин дедим да. Демек, психологиялык жактан өзүңдү дайыма жаш сезип жашаганга мүмкүн экен да, гормоналдык өзгөрүүлөр менен жана сиз айткан ыкмалар менен күрөшүп, психологиялык жактан өзүмдү мен али жашмын, мен келечегим алдыда, мен көп иштерди кыла алам, мен дагы деле коомго керекмин деп, бул бизден түзмө-түз көз каранды. Карлыкты канчада келтирүү демек, Албетте. Биздин оюбуздан, биздин көз карашыбыздан көп нерсе Анан жана сиз спорт зал жөнүндө айтып кетпедиңизби? Балким айылдагылар азыр угуп атып айтышы мүмкүн да, бизде каяктагы спорт зал айланайын депчи. Келиңиз айылдын чегинде алар кантип ушу денесин машыктырып, негизи дене өзүн сергек сезсе, психологиялык жактан экөө аябай бири-бири менен байланыштуу го. Анан айыл жергесинде канткенде уялбай эле, машыгып, активдүү, жигердүү жашоо образын жүргүзсө болот да. Алар айтышы мүмкүн, мен иштеп атпаймынбы, талыкпай деп, бирок ошол эле учурда адам оокат кылганда көп мышцалар, булчуңдары иштебейт да. Ошону түшүнүү менен бир машыкса, кантип айыл жергесинде спорт зал жок, фитнес зал жок дегендей. Жок, эми айылга ала кетсек, бизде чындап айрым карылар пенсиядан кийин аябай көп иштечү, физикалык жумуш көп жасайт. Ошондуктан айылда жашагандар аябай денсаулыгы чыңгелет деп айта кетишим керек да. Себеби мал карашат, малдын астын тазалайт, чөп чабат, чөп жыйнайт, семечка эгишет. Ошентип аябай көп физикалык активдүү мероприятиялар болушат да. Бирок ошону жеткизе кыш мезгилинде айыл чарба түгөнгөндө үйдө отуруп калышы мүмкүн. Ошондо үйдө отурбай эле, мисалы, сыртка чыгып,
klub ayrıca klub var bu sebeple öyle çok çarpı çok же болбосо ошол жерде кытайдын баягы мектептин физкультурник курап деп турат дене тарбияларын кандайдыр упражненияларды көрсөтүп берчи кантип ушуларды болот же болбосо энтеге кантип орутпаса болот деген нерселерди каратуу болот. Ошондуктан издеген жерде баардык жерде жол бар. Анан кийин баягы менталитет уялабыз дегенге менин оюмча 21-жылда эч нерсени уятып калбады го. Азыр баягы биз эме кыргыз деген ал бир нерсе, 21-жылдагы кыргыздын ал башка нерсе деп ойлойм. Биздики алдыга жүрүш керек. Ошол мезгилде биз баягы кыргыз болуп кала беребиз деп ойлойм. Биз жакшы позитивдүү тарап ойлонуп керек. Азыр энче суроолор жок, бирок жазып атышат. Демек, мындай бир жыйынтык чыгарсак, ар бир адам өзүнүн дайыма эле айтып келебиз, тагдырынын каарылыкка карата көз карашынын, каарылыкка карата кожоюну өзү да. Качан каарыдым десе ошондо каарайт жана демек өзүбүзгө жаш болууну уруксат бериш керекпиз экен да дейт, Чолпон жазып атат. Ооба, жаш болууга уруксат беришибиз керек. Эң сонун жазгансыз. Чын эле каарыдым деген сөздү азыр мындай техниканы деле сунуш кылып көрсөк болот да. Азыр ушул жерде эле бизди көрүп атып, өзүңүзгө өзүңүз 5 жолу мен аябай каарыдым, мен аябай каарыдым, мен аябай каарыдым деп 5 жолу айтканда денебизде кандай өзгөрүү болуп атканын байкаганга болот. Дене кандай реакция кылганчы. Бирок дароо эле ошону айткандан кийин кайра 5 жолу мен али жашмын, мен жашмын, мен дагы да көп нерсе кылам, мен жашмын дегенде денебизде дагы кандай гормон, кандай өзгөрүү болгонун айырмалап көрсөңүз деген техниканы сунуш кылат элем да. Бул чындыгында байкаганга болот. Демек, биздин психологиялык курагыбызга биздин сөздөрүбүз, оозубуздан чыккан, биздин бул жерге сиңирген ынанымдарыбыз, убежденияларыбыз чоң таасир этет экен да. Бизде дагы карамагыбызда бир 15 мүнөтүбүздө калыптыр. Дагы сизде кандай кошумчаңыз бар? Даярдап алган материалдарыңыздан бөлүшүп кетсеңиз болот. Ошондуктан эми каарылык жагында айтып, Кыргызстандын ситуациясында көп нерсе возможность жоготуп атпайбызбы? Ошону мисалы биз изилдесек болот. Мисалы ушул эле академиянын алдын окумуштуулар же болбосо Минздравдын окумуштуулары окушубуз керек да. Кыргызстандын халкы канча жакшы кыргызстансыз эмне таасир этет, аба таасир этип атабы же болбосо ой таасир этип атабы, аны кандай өзгөрүштөрдү кылганга болот деп изилдөөлөрдү кылып, ошону калкка чыгып обсуждать этип, анан кийин кандайдыр бир аракеттерди кыла бериш керек деп ойлойм да. Себеби эми баардык нерсени кылганда политиканы өзгөртүп күтүп отурсак, ал өзгөрбөшү мүмкүн. Ошону эле политологияда түшүнүк бар эмес, социальное движение деп, социалдык кыймыл да. Кандайдыр бир социалдык кыймыл көрсөк болот. Ошол социалдык кыймылда позитивдүү кары деген. Ошол жерде мисалы күндө менен саат нечеде Панфилов паркына чыгып йога жасайбыз дегенде эле модерация керек. Ошол өткөрсө канча адам келет, канча адам жасайт, ошентип акырындан бирдемелер өзгөрө баштайт деп ойлойм да. Анан экинчиден телевидение, радио аркылуу ушундай берүүлөр болуш керек да. Баары жакшы караган адамдардын примерлерин көрсөтүп, эмне болуп атат. Себеби көз аларды көрүшкөн менен чындыгында эмне болуп атат, ар бир адамдын турмушунда болбойт. Ошондо мисалы айылда 80 жаштагы аял келип өзүнүн карыгын айтып,
телевизордан айтса дагы бул адамдардын кейсине жакшы сиңет да. Жакшы сиңет эмне болуш керек. Анан кийин дагы бизде эми баягы карыларга медициналык тараптан аябай жетиштүү кароо жок деп айта кетсем болот. Себеби дегенде ар кайсы мамлекетте гериатрика департаменттери бар. Больницада туурабы карылардын көчмөн оорулардын изилдеген Азияда бар. Бизде андай отделениялар жок. Бизде ооруп калгандан кийин адамды лично аракет кылабыз да. Ошондуктан бизде аябай потенциал көп. Бул тармакта потенциал аябай көп десек болот. Эгерде бирөө бир идея алып ушундай кыймылды өзгөрөбүз десек, бизде аябай даяр тургандар көп эле, даяр тургандар, колдоп коштоп кете тургандар бар. Чолпон айым сурап атат, ушул темага тренинг барбы, каяктан билим алсак болот дейт. Эми мисалы бул жакта толтура жерден университеттен билим алса болот. Бул билимдер геронтология деп аталат. Геронтология деген мультидисциплинарный тема деп айтсам болот. Социология окуйт, политология окуйт, криминология окуйт, ар түрдүү тараптан окуш керек да геронтологияны. Баягы физикалык кароо, психологиялык кароодун маданияты аябай кызык тема. Окушат бирок Кыргызстанда кайсы жерден окуганын билбейм. Кыргызстанда баягы бабушка деген этно бар. Окшош жолдон изилдеп көрүш керек. Алардын кандайдыр клиниктер болсо керек деп ойлойм. Сүйлөшүп аласызбы ушу геронтология боюнча Чолпон айым билим ала турган, өз алдынча билим ала турган булактар барбы же азырынча баардыгы англис тилиндеби, кандай? Көбүнчө англис тилинде. Мен мисалы кыргызча ресурс издегенде кыргызча ресурс таба албайм. Анан кыргызча которгондо дагы мен өзүм кыйынчылык колдоп албайм, колдоно албайм. Анан кийин ошондуктан биз көп материалдарды кыргызчага же орусчага которушубуз керек деп ойлойм да. Ал үчүн дагы бир организация кызыгып, тормозторго төлөп, ошону онлайн платформада дастурмай болса, окугандар көп болуш керек деп ойлойм. Ооба, демек Себеби WhatsApp аркылуу биздин ар түрдүү керектүү нерселерди көрүп отурбай кечке эле бирине жөнөтүпчү. Ошондуктан мисалы бир специалист клиниктер адвокатын берди, ошону эле WhatsApp аркылуу жөнөтсө образовательный болот деп ойлойм да. Билимдерге чем керек болсо ушул жазып аткан эле Чолпон айымга мен ойлойм, сиз аябай жакшы идеяларды берип кеттиңиз. Эмнеге болбосун, керек болсо ошол тренингди сиз изилдеп, сиз тренинг өткөрүп, же болбосо атайын долбоор жазып, улуу адамдардын, мисалы Россияда кечээ карап отурсам аябай сонун долбоорлор бар экен да. Пенсиядан кийинки жашоодо кантип кызыктуу өткөрсө болот. Ушул жөнүндө Чолпон айым сизге эң сонун демилге көтөрүп чыксаңыз болот, мен ойлойм. Ушу Гүлжамал айым айткандай, аябай колдоочулар көп эле болот болуш керек. Абдан көп чыгат. Колдоп, коштоп кеткен өзүнүн анткени баалуулук, качан баалуулугу бир адамдар издешпей табышып алышат го, анан демек сиз бул демилгени баштасаңыз, Чолпон ойлонуп турам да, сизге окшогондор чекеден чыгат. Анан качан бир команда болгондо аябай сонун жөрөлгөлөрдү баштап, кыргыз элине ошол эле геронтологиянын кайсы бир бөлүгүн алып алып, жалпак тилде, биздин улуу муундарга түшүнүктүү тилде жеткирип, кыскасы карыларыбыз четте калбастан, андан кийинки калган, пенсиядан кийинки калган жашоосун ушунчалык жемиштүү, үзүрлүү, кубанычтуу, рахат алгандай жашап кеткенге эмнеге болбосун да. Жакшы, аябай сонун ойлорду айтып кеттиңиз. Чолпон рахмат деп сизге ыраазычылыгын билдирип атат. Ошо эми акырында дагы темага
жыйынтыкта болуп байланыштуу мен мисалы 7 кадам кагат этип билем. Жакшы кароо боюнча да, позитивдүү кароо боюнча. Эң биринчиден көз караш позитивдүү болуш керек. Көз караш. Бир нерсеге баягы биз мисалы ар бир нерсени ар кандай көрө алабыз. Мисалы жамгыр жаап атса, жамгыр жаап атат, ушундай жаман күн. Же болбосо жамгыр жаап атат, сонун мен үйдө отуруп азыр телевизор көрөм. Биз көп нерсе эстеп. Экинчиден стрессти азайтууга аракет кылыш керек. Баягы стрессти биз ойлоно беребиз алчу. Мына азыркы турмушта жашаш керек. Могу мезгилде себеби стресс эмнеден пайда болот? Стресс багы келечек ойлогон, эртең эмне болот, анан тиги болот, революция болот, анан тиги деп ойлонот, андан стресс болот. Ошондуктан күндө жашаш керек. Анан кийин социалдык байланыштарды үзбөө. Кээде мисалы депрессия болгондо элдер бар, эч ким менен сүйлөшпөйм деп коюп атпайбы. Ошондуктан баягы достор менен имейл жазышып, же болбосо чыгып жолугушуп, телефон чалышып көрсө болот. Анан кийин мээни чыңалтып туруу. Төртүнчү менен советим мээни чыңалтып туруу, бул бирдеме машыктырып туруу, машыктыруу. Тренировать болот. Анан регулярный машыгуу бул кандайдыр бир упражнение жасап коюш керек да. Анан кийин диетага биз кыргыздар чынында эле көп майлуу нерсени көп жейбиз. Анан углеводдор бар десем, ошондуктан май, чөп чарып диета жөө да. Анан эгер гормонго кайта кетпеди, бир катар медициналык күндөлүккө керек. Медициналык күндөлүк бизге керектүү сөйдүктө өзүбүздүн денсаулыгыбызды кайсы түрдө өзгөрүп атат, ошону көрө алабыз да, медициналык күндөлүктөнчү. Бүгүн мисалы менен давление канча болду, мындай позитивдүү динамика болуп атат деп карап турушубуз керек да. Ошого карата аракет кылышыбыз керек. Себеби больницага биз жыгылып калганда барып атпайбыз. Жок, алдын ала караган көрүнүшүбүз керек деп эсептейм да. 7 кадамды айтып кеттиңиз. Аябай сонун. Бул мага дагы аябай кандай көп маалымат алдым. Демек мен бул маалыматты тез арада өзүм ата-энеме жеткирем. Чындыгында эң жөнөкөй, кыйын эмес, оңой эле күнүмдүк жасай турган нерселер экен. Эч кандай деле финансынын кереги жок экен, шылтоолой тургандай. Тек гана бул жерде туруктуулук жана үзбөй күндө кыла турган нерсе экен да. Анан ошо туура тамактанууга дагы раз токтолуп кеттиңиз. Бул дагы өтө чоң роль ойнойт. Кандай тамак кирсе, ошол биздин сезимдерибизге, денебиздин ооруларына түздөн түз таасир эткен нерсе эмеспи? Ошол анда сизде дагы эгер айта турчу ойлоруңуз болсо, бизде дагы убактыбыз бар. Болбосо акырындык менен жыйынтыктайлы. Макул. Ошол геронтологияны биринчи баштаган киши орус киши болгон, деген именно орусча түсүктөрдү тапса болот деп ойлойм. Бирок геронтологиянын тармактары боюнча англисче бар. Ошого мисалы кандайдыр бир социалдык тармакта платформа түзүп болот. Мен мисалы кандайдыр бир линктерди жөнөтүп турмакчымын. Демек сиз менен байланышса болот экен да, Чолпон айым эгер кааласа же болот. Чолпон айым угуп атасызбы? Демек сиз эгер ушул нерсени улантып кетем, Кыргызстанда адамдар менен иштешип кетем десеңиз, Гүлжамал айым ачык, сизге керектүү маалымат жиберип иштешкенге. Андай эмесе чамдаңыз. Анда биз жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат. Алыста болгонуңузга карабай биздин элибиз үчүн күйүп, биздин элибизди сүйүп дегендей аябай сонун маалыматтарыңыз менен бөлүшүп кеттиңиз. Мен ойлойм бул
маалыматтар бизге биздин адамдарга сонун таасирин тийгизбей койбойт деп үмүттөнөм. Анда жыйынтыкта эле сизге чоң рахмат, ийгилик. Мен ойлойм мындай вебинарлар дагы алдыда эң сонун темаларды көтөрөбүз дагы сиз менен. Сиздин мол тажрыйбаңызды, билимиңизди болушунча биз сыгып алганга даярбыз дебейинби? Анткени адамдар өзгөчө кыргыз тилинде жеткиликтүү сүйлөгөнүңүзгө мен абдан кубанып отурам. Анткени четке чыкканда көптөр мен кыргызча унутуп калдым дешет, бирок сиз ал нерсеге дискомфортко чыгып, өткөндөгү вебинар, андан кийинки вебинар азыр аябай сонун деңгээлде болду деп мен да шыктандыра кетким келет сизди. Буюрса дагы жолугушуп турабыз. Биз менен ким болду айта кетейин. Үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча эксперт Гүлжамал Шерипканова болду. Азыркы учурда Британиядан чыктыңыз, бизге? Жаңылбасам. Байма-бай эмки жума чыгат десеңер, мен эмки жума саатке анда сонун болот. Темасын чогуу талкуулап чыгып турсак болот. Бул нерсени салтыбызга айландырып алсак абдан сонун болот да. Ар кандай кызыктуу темаларды алып чыгып, анткени биздин платформа ушундай темаларга өтө ачыкпыз. Ахакейжи. Чоң рахмат анда сиз менен көрүшкөнчө кайрадан. Рахмат, сіздерді виртуально көргөнүмө, тааныштарыма мен де кубанычтымын. Мен акыркы сөзүм бул Тимуртук тилине өзгөртсөк, жакшы карайбыз. Окей, аракет кылабыз. Анда жакшы калыңыздар. Биздин катышуучулар Чолпон, Гүлфина, Нуржан деп ошо Чолпон, Гүлфина, Нуржан катышты. Сиздерге да чоң рахмат. Келип туруңуздар жана Ахакейжи каналынын YouTube каналына кириңиздер, жана мунун жазмасы сөзсүз түрдө калат. Жакындарыңыздарга сунуш кылыңыздар. Анткени бул жакта 1 саат бою сонун маалыматтар айтылды. Анда кайрадан көрүшкөнчө. Жакшы.